Кызыл килемден бир эле жогорку кызматкерлер же жылдыздар эле эмес, бүгүнкү майрам ээлери ата-энелери менен биргеликте өтүштү. Жүздөрүнөн жылмаюу майрамдык маанай мындагы балдардан байкоого болот. Bir ay murda İçki İşler, Suzak Rayonluk İçki İşler bölümünün başçısı Zurab Kuvanychbekowich çakırıp şunda iş-çara ötkөрүп atabыз деп şu demilgesini kötördü da. Kötördüle men aябай sүйүндүm. Militsияга болгон eldi bayağı işeniç, anan şunday bir uyda oturgan inklüzif baldarga şunday iş-çara ötkөрөбүз degende men sүйүнүp, özübüzdün baldar menen, top menen kengешип biz mына азыр биргеликте өткөрүп атабыз. Мындай иш-чаралар болсо биз даярбыз ар дайым колдоо көрсөткөнгө. Сен жалгыз эмессиң. Аталышындагы майрамдык иш-чарага камкордукка алынган балдар чакырылып, кыялындагы сүрөттөрдү тартышты. Анда күн ай, апа, үй бүлө, үйлөр чагылдырылган. Жалпы 250 бала катышты. Бул иш-чаранын максаты бүгүнкү күндө өзгөчө инклюзив балдарды коомго кошуу, алардын аң сезимин өстүрүү, алардын бүгүнкү биздин өнүгүп аткан өлкөнүн өнүгүүсүн көрсөтүү, кандай шартта жашап атканыбызды көрсөтүү. Инклюзив балдар, аярлуу балдар үйдө гана отурбастан алар коомго кошулуп, ошол коомдо булардын биз менен чогуу жүрүшүнүн коштоп келиши үчүн бул биздин милдетибиз, башкы милдетибиз да. Ар бир дени соо жарандар ушундай өзгөчө балдарды колдоп, коштоп, кубаттаганга биз атылдык милдетибиз. Мамлекет тарабынан балдарга жана энелерге акча каражаты ай сайын бөлүнүп келүүдө. Андан сырткары жеке жарандардан эл аралык куюмдар тарабынан камкордуктар берилип келүүдө. Бүгүнкү майрамды уюштурган уюштуруучуларга ата-энелер ыраазы. Бүгүнкү иш-чарага кол кабыш кылган ушу милиция кызматкерлери, ушу өкмөттүн районунда иштеген ушу балдардын баардыгына кол кабыш кылган адамдардын баарына ыраазычылык билдиремин. Небирем 10 жашта быйыл биринчи жолу келип катышып атамын. Бирок биз башка иш-чаралар менен иш алып барып, аяка бияка ойноткону колдогон адамдар көп. Сузак райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында бүгүнкү күндө 18 жашка чейинки балдар 150 миңден ашуун каттоодо турат. Учурда мамлекет тарабынан 8 миң сомдон жөлөк акча алышса, 567 эне 7680 сомдон акча алышат. Бүгүнкү иш-чараны Сузак райондук ички иштер бөлүмү уюштуруп, билим берүү бөлүмү, социалдык коргоо башкармалыгы, активисттер жана Сузак райондук маданият бөлүмү кызматкерлер биргеликте колго алышкан. Баршынай Жанзакова, Мамат Кадыр Маматалиев, Сузак району.